Урматтуу кичинекей менин бөбөктөрүм, силердин майрамыңарды куттуктап, мен Эржан Осмонов арстан менен коен тууралуу кыргыз эл жомогун айтып берем. Калың бир токойдун четинде кичинекей коен жашаптыр. Ал коркконунан ийининен такыр чемес экен. Анан бир күнү ойлонуп, мен коркуп минтип жата берсем, ачкадан өлүп калам го деп, кой, мен баатырдык кылып эшикке чыгайын дейт. Анан коен эшикке чыгат. Чыкса, алдында килейген арстан турат. Коен, кармалдың, азыр мен сени жейм, деп диштерин кычыратат. Коен коркконунан калтырап, жыгачтай болуп катып калат. Коен эки жагын алаңдап карап, кутулуштун айласын издеп, арстанга айтат. Арстан аке, сиз мени жебеңиз. Менин болгону сизге бир эле сунушум бар. Ошол сунушумду угуңуз, андан кийин жей бериңиз, дейт. Арстан ойлонуп, кандай сунуш экен ал, дейт. Мен азыр эле тиги жакта кудуктан келдим. Ал кудукта сизге окшогон килейген арстан бар экен. Ал сиз менен урушам деп жинденип жатат, дейт. Арстан таң калып, ал кандай болгон арстан экен? Жүр, мага көргөзчү. Анын сазайын колуна берейин, деп арстан жинденет. Коен, жүрүңүз, кудук тигил жакта, деп кудукту көздөй жөнөшөт. Кудуктун жанына келип, тигине, арстан ушул кудуктун ичинде. Кана өзүңүз карап көрүңүз, дейт. Арстан башын салып карап көрөт. Арстан кудуктан өзүн сөлөк